Борбор калаада мугалимдердин жыл сайын өтүүчү август кеңешмеси өттү. Билим берүүгө 100 жыл трансформация чакырыктар жана жаңы горизонттор деген темада уюштурулган жыйынга кала башчы, билим берүү жана илим министри, баш болгон жетекчилер жана Санкт-Петербург, Красноярск шаарларынан келген адистер катышты. Борбордун муниципалитетинин башчысы ачылыш сөзүндө билим берүү тармагында бир топ өзгөрүүлөр болгонун белгиледи. Административдик аймактык реформанын алкагында мектептердин саны көбөйүп, жергиликтүү деңгээлде чечиле турган маселелер көбөйдү. Мындан тышкары конференцияда билим берүүнүн жыйынтыктарына коюлган заманбап талаптар, кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана билим берүүнүн сапатын жогорулатуу зарылчылыгы, электрондук мектеп системаларын, ошондой эле билим берүү тармагында STEM технологияларды колдонуу боюнча бир катар докладдар окулду. Конференциянын жүрүшүндө ачык микрофон бөлүгүндө бир катар маанилүү маселелер талкууланды. Кеңешменин жыйынтыгында катышуучулар конференциянын резолюциясын кабыл алышты. Ар бир мугалимге эң мыкты персоналдык компьютер санариптештирүү, бүткүл дүйнөлүк ачык билим берүү ресурстарына жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, санариптик окуу китептеринен баштап окуу методика, лабораториялык иштелмелер, PISA тектүү тапшырмалар жана ошондой эле сиздерге өнүктүрүүчүлүк курстардын бардыгын ошол китепке санариптик ноутбукка, алтын казык аталыштагы ноутбукка беребиз персоналдык компьютер.